Террористсиздирүү катыш үчүн жабыр тарткан мыйзамдуу өкүлү Кузуевке берилет. Урматтуу төрайымдык кылуучу, урматтуу бүгүнкү процесстин катышуучулары, мен бир аз көбүрөөк сүйлөгөнгө аракет кылайын. Окуңуздар. Себептен эле бул биздин коомдо мындай болбош керек. Алыс кетпейли, жакынкы 2-3 жыл аралыгында биздин өлкөдө болгон окуяларга көз түшүрөлү. Баткен областы Кадамжай районунда өспүрүм кызды 3 сөкүп зордуктап, андан соң өлтүргөн. Бишкек шаары улуттук коопсуздук кызматында иштеген пенсионер өзүнүн аялын муздап, 2 баласын да өлтүрдү. Бул экинчи мисал. Андан кийин кече жакында эле окуя. Сокулук районунда мурдагы күйөөсү Асел аттуу келинчекти мурдун кести, кулагын кести. Ал дагы бар. Ошол эле Сокулукта 13 жашар кызды 13 сөкүп зордуктады. Бул эмне биздин коомдо ушундай жаңылыктарды уга берип, адамдардын кулагы өнүп калган да бугачы. Биз ага эч нерсе кыла албайбыз. Кылса, ошол жабыр тартуучулардын, жабырлануучулардын өкүлдөрү, мыйзамдуу өкүлдөрү арызданып, сотко берип, өкүлдөрүн чыгартты, жазаларын алды. Бирок ошондой болсо да коом азыр оңолуу жолуна түшө элек. Бул деген аял затына болгон түздөн түз зомбулук. Зомбулуктун болгондо эң жогорку деңгээлинде. Кулагыбыз көнүп калбагачы. Бардыгыбыз энеден төрөлгөнбүз. Бардыгыбызды эне төрөгөн. Кандай гана адамзат болбосун, кайсы гана улут болбосун, улуттун тукум улоочусу бул аял зат. Эми мына кече окуя кайталды. Бара жатат, колунда чалап, жанымда өтүп баратат, жалап деп. Бул эмне түшүнүлөт? Бул деген ошол зомбулуктун эң жеңил формасы. Болгондо да коомдо болот. Коомдук жайда. Зомбулуктун эң жеңил формасы аял затына болгон. Анан ошол зомбулукту көргөн эркек кантип чыдап отуруш керек ошого? Биз эмне дешибиз керек? Зомбулуктун жеңил формасынан дагы бирден көнүшүбүз керекпи? Күндө ошо бирөөнү бирөө сөгүп коюптур, бирөөнү бирөө терип коюптур деп ушундай жаңылыктарга биз ыраазы болушубуз керекпи? Жок, албетте. Мен ошол себептен эң биринчи иретте ошол видеону көргөндө эле дароо учуп бардым, ифтарга карабай. Ошол ифтарды дагы тергөөчү экөөбүз мен арызды жазып атып, Акбара милиция бөлүмүнүн 3-милиция бөлүмчөсүндө ошол жерде ооз ачтык. Ушул окуяны башатында басып калалы деп. Эми укук бузуучунун өзүнүн жеке мындай кылганына карасак, укук бузуучу жөнөкөй укук бузуучу эмес. Укук бузуучу ошол видеону тарткандан кийин аны жарыялап атат. Жарыялаганга чейин дагы макул тартып коюпсуң, бирок жарыялаганга чейин дагы бир саресеп салып акыл капчашың керек эле. Буну көргөн адамдар эмне дейт? Мен мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартылып каламбы деген бир тобокелчилик да болгон эмес да бунда. Алды дагы жарыяласаң. Жарыялагандан кийин анан баарына кетти, тартап кетти. Бул туура эмес. Дагы бир рет баса белгилеп кетейин. Биздин баардыгыбызды эне төрөгөн аял затын биз урматтай албасак, ошого окшогон зомбулуктун эң төмөн даражасына биз бөгөт кое албасак, анда биз кимбиз? Анда биз эркек деген касиетибизди алып эле койлу анда. Аны таратып атат. Укук бузуулар кодексинин 126-беренесинин ошол эң оор жазасы бул 3 суткадан 5 суткага чейин деп атат. 5 суткага камалган чейинде деле, камакка алынган чейинде деле бул жигитке аздык кылат. Бирок ошол болсо да 5 суткага кирип, ошол жерде жакшына ойлонсун, жакшына ушу жашоосунда мындай саресеп салсын, будан кийинки жашоом кандай болот, будан кийин да чыгып алып ушинтип көрүнгөндү сөгүп жүрө беремби деп себептегенде бул жаранга көптөгөн катталуучулар деле, билген адамдар деле азыркыга чейин мен өзүм жеке уюлдук телефонума кабарлар келип атат. Бул жигит буга чейин дагы ушундай жаман сөздөрдү айтып келген. Бул биринчи жолкусу эмес. 5 сутка эмес, 5 сутка аздык кылат деп атат буга билгендер. Бул жерде бул жигиттин кылган жосунда бир эле 126-беренени бузган жок бул.
Мен сизге азыр бир мыйзамды окуп кетейин. Ошону да бузуп атат. Ответственность за нарушение законодательства о средствах массовой информации деп атат. Бул жигит катталуусунда 30 000 адам бар экен. 30 000 адамына ошону кызды сөгүп таратып атат. Ответственность за нарушение законодательства о средствах массовой информации. Статья 23. Перечень информации, не подлежащей публичному распространению, деп бул жерде жазып атат. Эң этегинде Ж пунктунда употребление выражений, считающихся нецензурными. Андыктан урматтуу төрайымдык кылуучу, мен прокурор толугу менен колдойм. Бул жигитке 5 суткага камакка алуу боюнча токтом чыгарып берүүңүздү сурагам. Суд атайын белгилеп берди.